Зарплата жагынан айтып кетсек, бул бизде Садыр Нуркожоевич президент болуп келгенден бери 2 жолу көтөрүлгөн. Бул 2021 жылы апрель айында, 2021 жылы июль айында көтөрүлгөн. Муктаждык абдан көп болгондуктан биздин Садыр Нуркожоевичтин указы менен 1-июлдан баштап педиатрларга, неонатологторго, анестезиолог, реаниматологторго, общий хирургдарга өзүнүн зарплатасынын үстүнө 20 000 сом компенсация бериле баштады. Депозит врача мурун бизде 200 болчу, алар bir кварталда 38 000 сом берилип турган болсо, азыркы кезде 500 кишиге биз депозит врачаны көтөрдүк. Алардын айлыгы дагы өзүнүн айлыгынын үстүнө кварталына 66 000 сом кошулуп турат. Баарыбыздын көйгөйүбүз бул Ош менен Бишкек шаарындагы тез жардам бригадасы болчу. Аларда врачтардын айлыктары дагы аз болгондуктан врачтардын көбү иштебей, аларга дагы биз азыркы кезде 1-июлдан баштап 20 000 сом компенсация кошулду. Институт бүткөндөн кийин жаш адистер клинический ординатураны же болбосо интернатураны өтүп, өзлөрүнүн специализациясына өтүш керек. Ал дагы мурун клинический ординатура 1200 сом алган болсо, 1-июлдан баштап 20 000 сом стипендия ала баштады. Интерндер болсо алчу эмес, ага азыркы кезде 20 000 сом ала баштады. 1-сентябрдан баштап врачтардын айлыгы 20 000 сом, то есть 50 000% көтөрүлөт, медайымдардыкы 20% көтөрүлөт, кичиги медайымдардыкы, шоферлордуку 10% көтөрүлөт. Эгер мурун врачтар, педиатр 30-35 000 сом алатыган болсо, компенсация кошулгандан кийин 55 000, 50% көтөрүлгөндө 68-ден 75 000 сомго чейин айлык көтөрүлөт. Ушинтип биз региондордогу болгон көйгөйлөрдүн бардыгын ушу менен жеңип атабыз.